Азиз Суракматов тергөө менен кызматташып башкаруу чарасы өзгөртүлдү. Бишкек шаарынын мурунку мэри Азиз Суракматов кылмыш ишинин алкагында тергөө менен келишим түздү. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Мындан улам 1-май райондук соту мурда камакка алуу түрүндө тандалган баш коргоо чарасын өлкөдөн чыкпоо чарасына алмаштырды. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик мыйзамына ылайык Азиз Суракматов тергөө менен кызматташуу жөнүндө келишим түзүп, экс-мэр Бишкек шаарындагы жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүү фактылары боюнча көрсөтмө берди. Ошондой эле келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллионун кайтарды. Калган чыгымдарды төлөө графиги түзүлдү деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Эске салсак, Бишкектин мурдагы мэри Суракматов мыйзамсыз баюу жана коррупцияга айыпталууда. Ал 28 май күнү УКМКнын тергөө абагына 2 айга киргизилген болчу. Манас аэропортунун алдындагы унаа бекетин иштеткен компания эскертүү алды. Монополияга каршы агенттик Манас аэропортунун алдындагы унаа токтотуучу жайга 15 мүнөткө акысыз кирүү убактысын алып салууну каалаган. Манас менеджмент компаниясы жабык акционердик коомуна эскертүү берди. Агенттик аталган компания акысыз 15 мүнөттө алып сала турган болсо, рыноктогу үстөмдүк абалын кыянаттык менен пайдаланаарын аныктаган. Мындан улам компанияга монополияга каршы мыйзамды бузууга жол берилбестиги эскертилген. Эскерте кетсек, буга чейин 20-июлдан тарта Манас аэропортунун алдындагы унаа токтотуучу жайга 15 мүнөткө кирүү акысыз болбой турганы кабарланган. Азык-түлүктүн кымбатташы боюнча Кыргызстан ЭАЭПте 1-орунда. ЭАЭП өлкөлөрүнүн арасында азык-түлүккө болгон баанын көтөрүлүшү боюнча Кыргызстан сап башына чыкты. Бул туурасында Улуттук статистика комитетинин маалыматында көрсөтүлгөн. ЭАЭПтин бардык өлкөлөрүндө май айына салыштырмалуу июнда керектөөчү товарлардын баасы жана тарифтер өскөнү байкалган. Ал эми өткөн жылдын декабрына караганда Кыргызстан экономикасынын керектөөчү товарлар секторунда инфляциянын жогорку деңгээли 7,3% байкалган. Ошону менен катар өлкөдө азык-түлүк товарларынын баасы өскөн. Декабрдан бери азык-түлүктүн баасы ЭАЭП өлкөлөрүндө төмөнгүчө кымбаттады. Кыргызстан 10,5%, Казакстан 6,6%, Беларусь 6%, Армения 5,6%, Россия 5,5%. Райымбек Матраимовдун талапкерлиги Ош облусунун губернаторлугуна сунушталды. Журналист Аслан Сартбаев мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду Ошко губернатор кылса стратегиялык жагынан туура болот деп эсептейт. Ал мындай пикирин социалдык байланыш тармагы аркылуу жазып чыкты. Райым абамды Ошко губернатор кылыш керек, стратегиялык жагынан туура, эл аралык алкакта инвестиция тартат, Ошту гүлдөтөт. Бул демилгени акылдуулар колдошот. Ким акылдар каршы чыгышса таарынбайм, дейт ал өзүнүн билдирүүсүндө. Формалар кийилбей калабы? Токио Олимпиадасында спортчулардын парады болбойт. Токиодогу Олимпиада оюндарынын уюштуруучулары ачылыш аземинде салттуу парадтан баш тартууну чечишти. Мындай чечим 15-июлда Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бахтын катышуусундагы өкүлчүлүктөрдүн башчыларынын жолугушуусунда кабыл алынды. Уюштуруу комитети жана Эл аралык Олимпиада комитети спортчулардын ден соолугун 1-орунга коюшат. Олимпиаданын ачылыш аземине катышуучулардын санынын чектелиши коронавирустун жайылуусунун алдын алуу менен да байланыштуу. Ар бир спортчунун максаты Олимпиада оюндарына катышуу жана көптөн бери күтүлүп жаткан старттын өтүшүнө эч нерсе тоскоол болбошу керек. Туу көтөрүүчүлөрдүн салтанатка катышуу маселеси дагы ачык бойдон калууда. Уюштуруу комитети жакынкы аралыкта бул маселени чечүүгө аракет кылат. Эске салсак, Кыргызстанда курама командасынын параддык формасын Дилбар мода үйү тигип берген. Бирок форма коомчулук тарабынан кызуу талкууга алынган. Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова турмушка чыкты. Бул туурасында ал өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Анда мындай дейт: Ооба, биз кызым экөөбүз жалгыз эмеспиз. Стористен көрүп, көп сурай баштадыңар. Атабыз бар. Мындан бир нече ай мурун таанышып, баш кошконбуз. Тагдыр көп сюрприз камдайт тура. Аты Мирлан, менден 5 жаш улуу. Буюрса баары жакшы. Аллага шүгүр. Силерде да жакшы болсун. Ушул жазууларды окуган ар бир инсанга бакыт каалайм, деп жазат билдирүүдө.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенованын жолдошу дүйнөдөн кайтты. Ал март айынан бери ооруп жүргөнү Куудул Назира Жетигенова тарабынан белгилүү болду. Жездем кечээ 14-июлда кечинде каза болду. Ушул жылдын март айынан бери ооруп жүргөн. Дарыгерлер так диагноз кое алышкан эмес, дейт ал. Алина Жетигенова менен жолдошу 2 уул 1 кызды тарбиялашкан. Курман айт майрамына байланыштуу өлкөдө 4 күн катары менен эс алуу күндөр болот. 19-июлдагы жумушчу күнү 24-июлдагы эс алуу күнүнө которулат. Тийиштүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, мындай чечим мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Аптасына 5 күндүк иш графиги менен иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүн сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл алынды. Республикада 20-июлда Курман айт майрамы белгиленет. Буга байланыштуу 19-июлдагы жумушчу күнү 24-июлдагы эс алуу күнүнө которулат. Жарандар ушул жылдын 17-июлунан тартып 20-июлуна чейин эс алышат деп айтылат билдирүүдө. Айтпаган нерсени айттырышты. Бактыгүл Бадыева анын атынан пикир тараткан тараптарга чара көрүү боюнча юристтерге кайрылат. Социалдык тармактарда маалымат айдыңында ырчы Бактыгүл Бадыеванын атынан билдирүүлөр тарады. Билдирүү жакында Орусияда орун алган кыргыз-тажик массалык мушташына карата айтылган пикир иретинде мүнөздөлгөн. Айрым маалымат каражаттары бул пикирди ырчы айтты деп жазып чыгышты, бирок ырчы эч кандай оюн билдирбегенин, эч кандай билдирүү жазбаганын айтат. Мага бул маалыматты курбум жиберди, окуп алып не сабалда калдым. Айтпаган нерсени айтты деп жатса жаман болосуң. Мындай маалымат кайдан чыкканын билбейм. Негизи ушактарга көңүл бурбайм, анткени мага кызыксыз. Мен эч качан адамдарды улутуна карап бөлгөн эмесмин. Бул тууралуу оюма да келбейт. Анан дагы күндөлүк лексиконумда сасык деген сөздү колдонгон эмесмин. Жаман улут болбойт, жаман адам болот дешет эмеспи. 10 жылдан бери сулуулук салонду иштетип келем. Анда ар кайсы улуттун кыздары бар. Баарыбыз бир үй бүлө болуп иштеп келе жатабыз. Эми муну жазгандарга кандай чара колдоном ойлонуп жатам. Кечке жок юристтер менен кеңешем. Бул нерсени калтырып койгон болбойт деп ойлойм. Анткени кийин мындай көрүнүш кайталанып, башкалар дагы жабыр тартып калышы мүмкүн, дейт ырчы. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармактарга ырчынын атынан урматтуу жигиттер, тажиктердин койнунда жатып жүргөн сасык кыздар үчүн өмүрүңөрдү тобокелге салбагылачы деген билдирүүлөр тараган. Айрым маалымат сайттары Бактыгүл Бадыевага таянып ушул пикирди жазып чыгышкан. Депутат болууга жогорку билим талап кылынбайт. Мыйзамдын жаңы редакциясында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин жогорку билимдүү болушу боюнча талап жок. Бул туурасында мыйзам биринчи окууда талкууланган парламенттин отурумунда белгилүү болду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова түшүндүргөндөй, Конституцияда жогорку билим алуу талабы жок. Тиешелүүлүгүнө жараша ал конституциялык мыйзамда да болушу мүмкүн эмес. Депутаттын талапкер өзүнүн атын жаза албаса эмне болот деген суроосуна Шайылдабекова андай болбошу керек деп жооп берди. Кыргыз бийлиги бир айда 1,5 миллион кыргызстандыкты эмдөөдөн өткөрүүнү пландаштырууда. Саламаттык сактоо министрлиги бир айда 1,5 миллион кыргызстандыкты эмдөөдөн өткөрүүнү пландаштырууда. Бул туурасында Республикалык иммунопрофилактика борборунун башчысы Гүлбара Ишен-Насыпова брифингде билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө 140 922 адам биринчи дозасы менен, 84 147 адам экинчи дозасы менен эмдөөдөн өттү. Ал кошумчалагандай, келип түшкөн Sinopharm вакцинасынын партиясы региондор боюнча бөлүштүрүлдү. Республикада соода жана көңүл ачуу мекемелеринде, маданий жана спорт мекемелеринде, базарларда жана парктарда 847 убактылуу вакцинация пункттары жайгаштырылды. Сыймык Жапыкеев Ассоль Молдахматовага мамлекеттик сыйлык берүүнү өтүндү. Анда мындай дейт: Достор, бир колдоо кылгылачы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин өлкөнү көтөрөм деген аракетиңизге биз ортоктошпуз. Сизден өтүнөт элек, суранат элек. Бир чоң мамлекеттик сыйлык ээсин таппай жүрөт. Сизге рахмат, мага деле генерал-майор наамын ыйгардыңыз. Өтө оор мезгилге туш келдиңиз.
30 жыл талкаланган, тонулгон машинага миндиңиз. Баарын түшүнүп турабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ушул пост Ассоль Молдокматова жөнүндө болмок. Ушул айымдын кыргыз элине болгон эмгеги зор. 25 жылдан бери Ассоль элге пайдасын эле тийгизип келатат. Баткен болсо баткенде, пандемияда, биринчилерден ыктыярчы. Пайдасы зор. Канча деген балдарды акча таап окутту, чокутту. Россияда Зайцев, Киркоров, Пугачеванын юбилейлери, тойлору биздин кыргыз кызыбыз Ассольсуз болбойт. Ассоль ошол жерде алып баруучу. Рамзан Кадыровго, Путинге, Эрдоганга пандемияда Ассоль кайрылуу жасаганда баарысы жооп беришти. Сыймыктанам. Көп элдер ойлоду Ассоль шайлоого даярданып жатат деп. Бирок Ассоль саясаттан алыс азамат. Урматтуу достор, чынын айтсам Ассольдун баркын кыргыздар билбей койдук. Ассоль, сизге мен жеке рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Ассоль менен мен жакшы доспуз, бирок бул пост жүрөктөн чыкты. Урматтуу Кыргыз өлкөсүнүн, мамлекетинин, элинин башчысы Садыр Нуркожоевич, сизден өтүнөбүз. Ассоль Молдокматовага татыктуу мамлекеттик наам берүүңүздү эл суранабыз. Сиз саясатчылар менен эмес, эл менен эле болуңуз. Эл сизди көтөрүп кетет. Бир жолу көтөрүп кеткен. Ишиңизде албан ийгиликтер гана болсун. Мен элге ишенем, эл да мага ишенет, дейт Сыймык Жапыкеев.